Чыңгыз Айтматовдун бүгүн көзү терүү болгондо 89 жашка чыкмак. Залкар жазуучу 1928 жылы 12 декабрда Таластын Шекер айылында төрүлгөн. Дүйнөдө атагы бар кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов катуу оорудан кийин дүйнөдөн 2008 жылы 79 жашында өткөн. Сөөгү Бишкектин четиндеги Атабейит мемориалдык комплексине коюлган. Анын туңгуч чыгармасы Гезитчи Дзюдо аңгемеси 1952 жылы жарык көргөн. Талдоочулардын айтымында Айтматовдун дээрлик бардык чыгармаларында махабат баяндалып, тарбиялык мааниси терең жана окурмандарга пайдалуу. Эгерде Чыңгыз хан дүйнөнү кылыч менен багындырса, хан менен багындырса, Айтматов өзүнүн чыгармалары менен, таланты менен дүйнөнү багындырып, кыргызды тааныткан улуу залкар жазуучу. Айтматовдун чыгармалары бир гана жөн гана чыгарма катары, көркөм чыгарма катары эмес, бул канчалаган поколенияларды тарбиялаган, канчалаган элди тарбиялаган. Айтматов окурмандардын жүрөгүнө жеткен чыгармаларды мурас кылып калтырды. Ал жараткан чыгармалар 80ден ашуун тилге которулуп, бүтүндөй дүйнө элине таркалды. Кыргыз эли залкар жазуучу аркылуу жакшы жагынан таанылды. Жазуучунун чыгармаларындагы алгачкы ийгиликтери Совет доорунда Тоолор жана Талаалар повести жыйнагы үчүн Лениндик сыйлыктын лауреаты болгон. Кийин Гүлсарат жана Ак кеме повесттери боюнча жазылган кино сценарийи үчүн СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыган. Андан кийин да маанилүү делген сыйлыктардын талайына жетишкен. Мунун баары жаштар үчүн үлгү болуп калды. Мисалы үчүн Жамиля повестин алып карасак болот. Жамиля повести бүгүнкү күндө Африка мамлекеттеринде эң көп окулган чыгарма болуп саналат. Ошондуктан биз дагы да болсо ушундай улуу жазуучунун барктап, даңктап, анын чыгармаларын окуп, дагы да жогорку деңгээлде көтөрө берейли. Ооба, сөзсүз мени туура дээрсиң. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Ош гуманитардык педагогикалык институту менен биргеликте Кыргызстан элдер ассамблеясынын Ош шаарындагы бөлүмүнүн жетекчилиги эскерүү иш-чарасын өткөрдү. Студент жаштар жазуучунун чыгармаларынан үзүндүлөрдү аткарып, монологдорду окушту. Hey Чыңгыз, хой Чыңгыз, hey Чыңгыз. Бүгүнкү биздин кечебиздин максаты улуу жазуучубуздун чыгармаларын студенттердин арасында тарбиялык мааниси, билим берүүчүлүк мааниси, философиялык ой жүгүртүүлөрү менен мына ушул студенттердин арасында дагы таралса деген ойдобуз. Себебинде ал жазуучубузду мына биз айттык, бул киши өзүнүн дүйнөдөгү элдерге рухий жактан байытуу үчүн империяны түзүп кетти деген сөз дагы бул кыргыз эли үчүн абдан сыймыктуу. Концерттик программа менен уланган маданий иш-чаранын жүрүшүндө Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча дил баян, сүрөт тартуу, көркөм окуу, интеллектуалдык оюндар уюштурулуп, мыктылар сыйланды. Сынак окуу жайдагы студенттер арасында мындан 20 күн мурун башталган. Аталган сынактарга сүрөт тартуу боюнча конкурска Кулпунайда катышкан. Ал Ак кеме чыгармасындагы Нургазынын элесин түшүрүп, 1-орунду алды. Аламга айтылуу элге белгилүү улуу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду таануу боюнча жумалыкка катышып, анда сүрөт боюнча жеңишке жетишип 1-орунду алдым. Чынында толкундануу болуп жатат. Менден башка дагы бир топ студенттер катышкан. Чынында алардын алдына озуп кетем деп ойлогон эмесмин. Болгону Чыңгыз Айтматовдун талантын сыйлагандыгым үчүн жана колледждин намысын коргоо менен бул конкурска катышкам. Иш-чаранын катышуучулары Чыңгыз Айтматовдун адамзат рухун тазартуучулук, байытуучулук касиетке ээ болгон көркөм жана публистикалык чыгармалары аркылуу өздөрү ар дайым сабагалаарын билдирди. Жазуучунун өмүрүнүн аягындагы акыркы чыгармасы Тоолор кулаганда деп аталган романы болуп калды. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.